Урматтуу телекөрүүчүлөр, иш илгери программасын улантабыз. Ал эми биздин башкы темаларыбыздын бири бул борбордогу мыйзамсыз курулуштар жөнүндө маек курабыз. Ал үчүн биз Бишкек шаарынын жер курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманохуновду чакырганбыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Талант мырза, сизге чоң рахмат, атайын иш убактыңызды бөлүп бизге студиябызга келип бергениңиз үчүн. Анан айтып өтсөңүз, мыйзамсыз курулуштар боюнча азыркы тапта сиздер тараптан кандай иштер аткарылууда? Бир жолу саламатсыздар. Эми биздин башкармалык ошол өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле ушул Болбор калаадагы ушул мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюу боюнча, деги эле аларды алдын ала иш жүргүзүү боюнча иш чараларды алып келебиз. Эми бул жылга караганда азыркы ай боюнча баардык болуп азыркы маалда 2088 объекти чара колдонулду. Анын ичинен болсо баардыгы болуп 842 объект бул жанагы жеңил типтеги деп коебуз. Ошолор менен куруп алган күркөлөр, башка объектилер, карказдык, легкий конструкция деп коебуз. Ошондогу объектилер. Ал эми 157 объект болсо бул капиталдык курулуштар. Жанакы биз жол салуу боюнча маселелерибиз болуп атат. Ошондогу капиталдык куруп алгандар. Деги эле андан тышкары дагы өзүңүздөр билесиңер, көрүнөк жарнактар бул шаардагы биздин деги эле борборубуздун өңүнө, түзүнө терс таасирин тийгизген ошондой рекламалык конструкциялар боюнча 1089 ошо рекламалык конструкцияларды азыркы маалда тазалап жатабыз. Андан тышкары бизде азыр ошол Бишкек шаарынын мэри Айсемилбек Сурахматовдун демилгесинин негизинде азыркы маалда шаар боюнча жалпы инвентаризация жүрүп жатат. Муниципалитетте канча гектар жер берилип кеткен, канчасы мыйзамдуу, канчасы ошол мыйзам чегинде берилген жеринде иштеп жатабы. Деги эле жалпы эле бизде ошол шаарда 22 территориалдык башкармалык бар, ошол территориялар бөлүнгөн. Азыркы маалда биз бул 16 ошо территориалдык жерди инвентаризациядан өткөрдүк. Мен айтып кетким келет, ошол ар бир объектини ошол биздин башкармалыктын специалисттери менен ар бирин чарчы метр менен ченип, азыркы маалда 11074 объектини текшерүүдөн алдык. Жалпы аянты боюнча алганда 9000 гектар жерди жөө басып кыдырып жатабыз. Бул боюнча дагы сөзсүз түрдө мыйзам бузуулар чыгып жатат. Жылдын аягына чейин баардык болгон 22 МТУну толугу менен бүтөбүз, Кудай буйрса. Ошондун жыйынтыгында мыйзам бузгандарды аныктап чыгып туруп, анан тиешелүү чараларды колдонобуз. Өзүңүз айткандай эле бул жарнак көрүнөктөр кээ бирлер болсо сиздер алсаңыздар деле кайра эле өзүлөрү өз билемдик кылып эле кайта илип коюп атат. Буларга кандай чаралар көрүлөт? Азыр бул жерде мындай болуп атпайбы? Бизде жана муниципалдык жерлердеги жанагы чоң рекламалык шеттер турган, биз ошолор боюнча негизги багыттарыбыз ошол жерге иш баштап атабыз. Ошол боюнча быйыл эле 57 ошол чоң шеттер алынды, 57. Ал эми жана сиз айткандай павильон болобу же башка жерлерде беттерине эле кызыл ала, жашыл ала кылып атпайбы? Бул боюнча атайын Бишкек шаарынын мэриясынан ошол рекламалык МП реклама ошол башкармалык түзүлгөн. Ошолорду бирдиктүү түрдө ошо шаарды бир политикага алып келүү боюнча булар дагы азыркы маалда жоболорун жасап иш жүзүндө жүргүзүп жатышат. Ал эми жанакы ошол жерде, ал жерде рекламада бул көп маселе бар. Анын жазылышы, кыргызча жазылышы, өңү түсү, дизайндык оформлениясы, ошолордун баарын Бишкек шаарынын архитектурасы менен биргеликте булар иш чараны жүргүзүп жатат. А биз болсо муниципалдык жерде жана кетип баратканда биздин жөө басып бараткан жерлерибизде көчөлөргө вывескалар чыгарып алган. Ошолорду күндө тазалап атабыз. Эми тазалаганда биз штрафтарын салып атабыз. Бирок сиз айткандай эле кээ бир жерлерде баш ийбестик менен коет, кайра алып качып кеткен моменттер дагы бар. Чынында эле туура айтасыз. Анан кийин ушул курулуш жагына өтсөк, негизи мыйзамсыз курулуш чоң компаниялар өзүнчө үйлөрү салып алып, анан кийин соттук териштүүлөр жүрүп жатат. Анан баягы эле жарандар, жөнөкөй карапайым жарандар ушул жапа чегип калып атат. Бул жагынан кандай айыппулдар салынабы, сиздер тараптан кандай чара көрүлүп жатат? Эми азыр бул Бишкек шаарында көп кабаттуу салынган үйлөр боюнча
биздин мамлекеттик госэкетик инспекциябыз бар. Булар ошол чоң көп кабаттуу үйлөр боюнча мыйзамдуулугун текшеришет. Биздин башкармалык болсо муниципалдык жердеги ижарага берилген жерлерди текшерет. Бирок бизде баягы оперативный штаб болгондон кийин биз биргеликте иштерди алып барабыз. Мен өзүм башкармалык тараптан айтып коюшум керек, ушундай мыйзамсыз капиталдык курулуштардан ушул жылы бардыгы болуп бизде 62 сотко кайрылдык объектине мыйзамсыз курулуп аткан. Анын ичинен азыр 30га жакын объектини бизге соттун чечими чыкты. Азыркы маалда соттун чечимин биз сот аткаруучуларга жөнөттүк. Иш процесстери жүрүп жатат. Андан тышкары дагы ошол 30 чыккан объектилердин 9 объектини уже биз снос кылдык. Мисалга ала келсек, бизде бул Бишкек шаарында тынчтык конушу деген бар. Ал жерде ошол биздин 400дөн ашык жарандары суу ичкен водозабор бар. Ошо водозабордун охранный зонасына түшүп калган 3 мыйзамсыз үй бар болчу. Бул убакыттар көптөн бери созулуп келген. Ошол маселелерди быйыл биз кескиндүү түрдө чараларды колдонуп, водозабордун территориясын бошотуп берип, ал эми суу башкармалыгына ошо балансын өткөрүп берип, жалпы элге таза суу менен камсыздандыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Анан шаарыбыздагы унаа жуучу жайлар көп. Анан кийин кээ бирөө аябай эле мындай мисалы жүргүнчүлөр өтө турган жолдорду жаап алган. Буларга кандай чара көрүлөт? Мисалы көп эле да шаарыбыздын 4 тарабында тең. Бул дагы көп маселе, сиз айткандай ошол биздин жөө баскан жарандар туратуучу жерлерге аябай жакын жайгаштырылып калган унаа жуучу жайларыбыз бар. Ал боюнча дагы биз тиешелүү кагаздарды текшерип жатабыз. Бирок ал жерде мисалы бүгүн барып бул жерге тротуарга машинаңды токтотпо десең азыр алат. Андан кийин кайра коюп койгон моменттер болуп жатат. Бул жерде совместно район администрациялары менен ошол иштеп аткан кишилерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бирок тилекке каршы жанакы жаш балдар баягы көп мыйзамды сактабай жатышат да. Анан булар боюнча да мен ошо айтып атпаймынбы? Азыр биз инвентаризацияны жалпы жону менен жүргүзүп жатабыз. Ошо инвентаризациянын жыйынтыгы чыккандан кийин көп өзгөрүүлөр болот. Анан ошондой сиз айтып аткан басым жазып аткан нерселерге да чараларды колдонуп, аны биз эми кээ бирөөнүн документтерин жазып берип койгон моменттер да учурлар да бар да. Анан биз аны архитектурага кайрылып, ошондой эл өтүп аткан жер болуп атат, маселе болуп атат деп мына өзүңүздөр көрүп атасыңар. Ада шаарда канчалаган ушул биздин Бишкек шаарыбыздын баягы илгерки жашыл шаарга айландырабыз деген позитивдер менен скверлер, парктар көп салынып баштады. Анан ошолордогу бизге ошо туш келип калган объектилердин баарын азыр алып жатабыз. Алдыңкы жылдагы пландар кандай? Биздин алдыбызда жылдагы эми бизде мына экинчи Кытай фазасынын 3-экинчи фазалары менен азыркы маалда жол салуу иштери жүрүп жатат. Эми бул кыш айлары бүткөндөн кийин жаз айында чоң масштабтуу 60тан ашык улица көчөлөрү салынат. Ошо жерде эле 60 көчөдөн эле ар бир 4 райондон эсептеп чыкканда эле бир 2-2,5 миңге жакын объекти туш келип атат. Биз ошол маселелердин баарын алдын ала чечиш керек, профилактический иштерди жүргүзүш керек. Ар бир арып аткан күркө болобу же кичинекей баягы уя болгон күнү дагы ар бир жаранга терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Бирок биз ошолорду түшүнүү менен элдерге кабыл алдырып, себеби дегенде биз борбор калаада жашайбыз. Өнүгүп өсүп атабыз. Ошо жолдорубуз кеңейиш керек, парктар салыныш керек деген демилге менен ошо шаар тургундары да бизди туура түшүнүп, бизди колдойт болуш керек деген чоң ишеничтер бар. Анан соңку суроо болсун дейли, жер басуулар мыйзамсыз түрдө жарандар арасында буларга кандай чара көрүлөт? Мисалы чоң айып пулдар салынабы сиздер тараптан же кандай? Бизде эми быйыл негизи өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле чоң ошол жер басып алуулар бул 2005-жылы 2010-жылы кайталанган билесиңер. Ал жылдардан бери негизи эле биз 2013-14 жылдары ушу мыйзамсыз басып алган жерлерди дагы инвентаризациядан өткөргөнбүз. Азыркы маалда Бишкек шаары боюнча 6382 үй мыйзамсыз салынган. Аларды эми алар эле ошо биздин аякта дагы социалдык да маселелер бар.
баягы жыргаганман жылкычы болуп турмун дегендей, ошо шаарды көздөй мигранттар келип оокаттарын кылыш үчүн ошол момент учурлар ошондой болгон. Бирок ошол 3-4 жылдан бери бул маселе баягы жер басып алуу токтотулуп, мыйзамга жаза кодексине өзгөрүүлөр кирип, кимде ким мындан кийин жер басып ала турган болсо чара колдонулат, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен кесилет деп. Жакынкы эле арада өзүңүздөр белгилүү болгондой эле мына 2 айдын аралыгы болуп баратат. Ошол биздин Калы Сордо конушунда, күн батыш жагында ошол массалык түрдө 100дөн 150ге чейин жакын адамдар жер басуу боюнча иш-чараларды жүргүзүшкөн. Мен өзүм жеке жеринде барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөм, бирок ага баш ийбестен каршылык көрсөткөндө ошо мен өзүмдүн катым менен ички иштер башкармалыгына кайрылып, ошактагы уюштурган топторду алып келип камап, азыркы маалда бирөөсү тергөө иштеринде СИЗО 1де сурак алып жатат. Мен дагы ушул жарандарга кайрылып кетет элем. Эч кандай провокацияга алдырбай, ошондой жанагындай шылууундар деп коебузбу, алдамчылыктар. Мына сен могу жер болот, акчаңды мынча сомдон чогулта калсаң, бул маселени чечип берем деген дагы маселелер болуп чыгып атат. Доверенность деген күч алып кетпедиби, соңку маселеде? Анан ошол маселелерге алданбастан ошол биздин башкармалыкка кайрылып, менин жеке кабыл алуум мисалы дайыма эшигим ачык, бирок жеке кабыл алуум 3-күнү саат эртең мененки 9-тан 12-ге чейин ачык. Колубуздан келген консультацияларыбызды беребиз. Себеби дегенде кызыл китебин алган күндө жерге барганда дагы баягы кошуна кошула бири-бири менен спор моменттер болуп калышы мүмкүн. Ачык айтып, эже алсаңыз болот, эже салсаңыз болот деп биздин башкармалык дайыма кызмат көрсөтүүгө даяр. Эң жакшы, Талант Иманахунович, сизге чоң рахмат. Атайын иш убактыңызды бөлүп бизге маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн.